Саламатсыздар урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү күнү баягы өткөн видеодо айткандай эле, убада бергендей эле Индия менен Пакистандын тарыхына көңүл бурабыз. Индия менен Пакистан бүгүн өзөктүк куралга ээ эки мамлекет. Анан өзөктүк куралдын сырткары бири бири менен аябай катуу мындай жаңжал кырын катнашта болуп келет. Пешавар жана Жамму Кашмир деген штаттын чек араларында. Андан сырткары Индия менен Пакистан бүгүнкү күнү ошол мурунку Алтай элдеринин биздин ата бабаларыбыз, кыргыздардын ата бабалары, анан кыргыздардын өзү ошо Индияга эки жолу мындай басып кирген дагы бүгүнкү күнү индиялык калктын ошо өзүнүн канына сиңип ошо индиялык болуп калган да кыргыздар. Бизге аябай тууган индиялык брахмандардын мисалы үчүн гендеринде R1, R1A гендери кыргызда бизде 80-60% болсо, брахмандарда 80-90%га чейин жетет. Ошол индиялык брахмандарда. Мындайын айтканда, индиялык брахмандар бул деген таза алтайлыктар, таза арийлер да. Анан арий дегенде унутпагыла, бул деген баягы Гитлердик Германия түшүнүгүндө эмес, бул таза эле ген жөнүндө сөз. Анткени ген деген ошол арий болуу сени Эйнштейн гений кылып салбайт. Арий болуу бул бир гана тууганчылык да. Эйнштейн же гений болушу ар бир адамдын анын эмгегине жана билимине жараша болот, аракетине жараша болот. Ошон үчүн Индиянын тарыхына кайрылалык. Эң биринчи ошо Индияда бүгүнкү күнү бир нерсени айтып кетиш керек. Индияда бир нече миллион жыл мурда Декан платосу бар. Декан тоолору бул деген лава да, вулкандардын иштешинин аркасынан келип чыккан. Ушул лава болуп туруп, анан бул жери толук бүгүнкү күнү Индия тоолорунда аябай көп Менделеевдин бүт элементтери бар да. Ген байлыктары аябай зор, уран бар, жана башкалар. Булар рифт зона болгондуктан Индиянын ички ресурстары абдан көп. Андан сырткары калкы да абдан көп. Бүгүнкү күнү Индия бул деген дүйнөнүн номер 1 калкынын саны боюнча өлкө. Ошондуктан бүгүнкү Индияда хинду тилинен тышкары дагы ошол урду тили аябай мындай жайылып кеткен. Урду тили бул мындай кыргыз тилине аябай окшош, түрк тили. Анткени Индияны экинчи жолу басып алууда түрк элдери басып алышкан да. Ал боюнча кийин тарыхтан киребиз да, тарыхтан өтөбүз. Негизи баягы Индиянын территориясында баягы РЕН-ТВден көп айтып калат да, Индияда мурунку 5000-6000 жыл мурда кандайдыр бир цивилизация болгон, анан атомдук, ядердик курал колдонуп, ал цивилизация өлгөн деп РЕН-ТВден ар кандай баягы жомокторду айта беришет. Ал жомоктор да, ага ишенбегиле. Бирок археологдор чын эле Индияда Харрап цивилизациясынын издерин тапкан. Бул цивилизацияга 6-7 миң жыл, балким 10 миңге чейин барып калат. Орточо алганда 5000 жыл деп айтылат. Ал жерде баягы Мохенджо-Даро деген, бул деген хинду тилинен баягы өлүктөрдүн тоолору деген же өлүктөрдүн шаары деген деп которулат. Ошо мындай чоң цивилизация издери бар. Ушул жерде чын эле 6-7 миң жыл мурда дравидтер цивилизациясы өсүптүр. Дравидтер бул деген индиялык аборигендер да, индиялык баягы неандерталистерден тарап кеткен, андрон культурасынан тарап кеткен ошо адамдар кебетеси ушундай австралиялык аборигендердин кебетесине окшош. Анан ушул дравидтер мурунку цивилизацияны түзүптүр. Ал цивилизацияда 7-8 миң жыл мурда эле мончолору бар экен, канализациялары бар экен, ушундай шаарлары бар экен, цивилизация болуптур. Алар деген ишенген кудайлары храмдарын карасаң мындай ай токунган адам, шайтанга окшоп кетет, мүйүздүү шайтанга окшоп кетет. Ошондой кудай болуптур. Айга баш ийсе керек. Бизде деле Кыргыз Республикасынын эле Саймалуу ташта ушундай баягы күн күндүн башына окшогондой мындай сүрөттөр бар. Аларда деле ушундай сүрөттөр бар экен, ошо баягы сыйынуучу жерлеринде. Булар дравидтер цивилизациясы укмуш болуптур, бирок кандайдыр бир себептер менен ушул цивилизация толук талкаланып, элдери жок болуп кетиптир да. Ал боюнча дагы эмгичекте мындай жакшы изилдөө боло элек. Бирок дравидтер өзүлөр калды да. Дравидтер калып туруп, ушул Индиядын негизи калкы болуп тура берген. Анан ошол кезде Инд цивилизациясы деп пайда болот. Эң биринчи ошол индиялыктар күрүч өңдүргөнгө үйрөнүп алышты. Инд суунун жээгинде жана ошол күрүч бул цивилизацияны мындай негизи көтөрдү да. Ошол байыркы элдери күрүчтү өндүрүп, ошондой чоң санга жете баштады. Жана ал субтропик болот. Субтропик болгондуктан аякта күрүчтүн мисалы үчүн түшүмүн 6-7 жолу жылын алса болот. Ошондуктан калкынын саны аябай көп өскөн да. Негизи ошо
инд цивилизациясы кезинде байыркы ишенимдери мындай дини аябай татаал да. Дини бир нече кудай бар. Шива, Рама же Вишну, Кришна деген анан ошол ведалык Индиянын кезинде пайда болгон. Буга бир 2-3 миң жыл эле болду да. Бирок 7 миң жыл мурда эмне болгону эмчекте мындай так билинген эмес да. Анан чоподон жасалган кумгандарды жасаган билишчикен, металлдарды иштеткени билишчикен, темир менен иштегенди билишкен да. Темир ушул инд цивилизациясы 3 миң жылда пайда боло баштайт. Инд цивилизациясы пайда болгондо ошол Харраппа деген цивилизациясы өнүгөт дагы. Анан аякта шаарлары болот. Шаарлары ушул Ракхигари, Долавир, Латал деген. Анан дравидтер аябай баягы металлургия, колону иштете башташат, бронзаны иштете башташат. Жана ошол кичинекей мындай кандайдыр бир сөлөкөттөр жасаганды үйрөнөт. Дөңгөлөктүү системасы аларга келет. Орто Азиядан алгачкы жолу алтайлыктар биринчи баягы Чаншанга түшүп туруп, ошол Байкөлдөн Чаншанга түшүп туруп акырындап Индияга келе баштайт экен да. Ошондо акырындап карын катнаштар башталат. Анан негизи аябай жакшы курулуш иштери өнүккөн болот ушул 3 миң жыл мурда. Бүгүнкү күнү табылган шаарлар аябай укмуш да, курулуштары укмуш. Ошол эле кездеги мисалы үчүн жасалган баягы сыйынуучу жайлар аябай татаал да, ташты кескенди билген. Темирди иштетүүнү билген да. Анан ташты кескендер мисалы үчүн таң калтырат да. Бир кээ жерлеринде ошол кездеги калган темирлердин тазалыгы 99% да. Кантип ушул таза темирди тапты? Ал үчүн домналар керек да, 6-7 миң градусту көтөрүүчү. Ошол демек алар деген ошол кокс көмүрүн табышкан же болбосо кандайдыр бир аракет кылып, же вулкандарды, же ошол декан траптардын вулкандарын колдонуп анан темирди эриткенге үйрөнүшкөн. Анан ошол аябай жакшы баягы сугаруу, суу каткылуу системалар, ирригация системасын өнүктүргөн да. Суу каткылып баягы жакшы мындай дарыяларды бөлүп сугарганды жакшы билишти. Күрүч өстүргөнгө абдан жакшы өздөштүрүштү. Өзүлөрү эле да мындай айтканда. Кээ бир маалымат боюнча ошо Кытайдын жана Жапониянын күрүч өстүрүү маданияты Индиядан келген да. Индиядан келген. 2000 жыл мурда акырындап Индияга арийлер кол сала баштайт. Арийлер бул деген биздин баягы ата бабаларыбыз, алар жаралган жери эне сай Алтай. Ошол Алтай Андронов культурасы деп эсептелинет. Ошол эң биринчи баягы балта жана дөңгөлөктү ойлоп таап, аттарды багындырып, эң биринчи көчмөн болушкан алар. Анан ата-арабалар менен баягы дүйнө жүзүн кезип жүрүшкөн. Эң биринчи түшүүсү ошол эгерде индиялыктар Австралия аборигендерге окшош болсо, дравидтер болсо, ошол дравидтерди арийлер баса баштайт да. Кала Варанаси деген борбор калааны түзүшөт. Алар деген жаңы динди жасап баштайт да. Ошол жаңы дин индуизмди кура баштап туруп, алар деген ошол баягы жергиликтүү дравидтерди биздин ата бабаларыбыз андай кандайдыр бир багынтыш үчүн, алардын үстүнөн көзөмөлдү кармаш үчүн ошол индуизмди ойлоп табат. Индуизмди эгерде мындай өзгөчө бир видео ролик жасаш керек. Бул жерде баягы космоста кандайдыр бир киши учуп жатат, ага түш кирет. Түш кирсе, анын түшү биздин жашообуз болуп кетет да. Анан анын терисинин сыртынан мындай кандайдыр бир анын тер чыкса, ошол терден дүйнөлөр пайда болот. Ошол дүйнөлөр пайда болгондон кийин кайсы бир өзүнүн заманын өтүп жашап, ар бир дүйнөнү анан Шива деген дагы бир киши, ушу космосто учуп жаткан кудай аны талкалайт. Анан ошондо дүйнө талкаланат да. Анан алардын ою боюнча 10 миңдеп ар кайсы эпохалар келет. Анан бир башында эгерде алтын эпоха келсе, кийинки мына келе жаткан эпоха, азыркы болуп аткан эпоха бул Кали-юга деп аталат. Бул деген баягы аябай мындай адамдын ушу чоң жапа чеккен эпохасы, адамдын баягы аябай катуу сокку, турмуштан оор турмушту, оор тагдырды өткөргөн эпохасы деп аталат да, Кали-юга. Анткени аларда Кали деген да кудай бар. Бул деген баягы оор тагдырдын жана согуштун, өлүмдүн жана мындай ар кандай кыйналуунун кудайы да, мындай Кали деген. Ошол адамдын баягы кызыкчылыгына кызмат кылган кудайлары бул Рама, Шива жана башкалар. Эми мунун баарын айтыш баягы ислам көрүүчүлөрүм сөзсүз жазат, ширкти айтып атасың деп. Баягы бул деген тарых боюнча да.
Анан бул биздин арий деген ата бабаларыбыз дравидтерди кол астына кармаш үчүн каста системасын ойлоп табат да. Алардын баягы цивилизациялык идеологиясы боюнча ар бир адамдын өзүнүн орду бар бул жашоодо. Анан ар бир адам азыркы жашап жаткан жашоосун сансара дөңгөлөгү бир адам деген дайыма улам төрөлө берет жана кыйнала берет да, бул жашоодо жашай берет. Анан эгерде баягы кандайдыр бир анын жан дили тазаланса, андан өйдө чыгарылып туруп, баягы кудайлардын дүйнөсүнө өзү кудай болуп барат дагы. Ал дүйнөдөн жок болуп кетет, бирок дайыма анын сезгени мындай нур болуп кетет да, анын өзүн өзү жакшы сезет да, ошол нур болуп кетип. Ага жетиш үчүн ушул сансара дөңгөлөгүнөн бир нече жолу кайра өлүп кайра тирилиш керек. Анан карма деген түшүнүк болот да Индияда. Карма деген түшүнүк бул эмне? Бул деген мисалы үчүн ошол эгерде сен ушул жашооңдо кандайдыр бир жаман иштерди жашасаң, ал жаман иштер топтолуп келип туруп сенин кармаңды бузат дагы. Анан сен өлгөндөн кийин сени мисалы үчүн чочко кылып төрөтүп ийет, кумурска кылып төрөтүп ийет. Анан бир нече жолу кумурска же чочко болуп төрөлөсүң, же кой болуп төрөлөсүң, сени союшат, өлтүрүшөт, кыйнашат. Анан кандайдыр бир убакта кайра адам болуп төрөлөсүң. Эгерде кармаң жаман болсо, кедей адам, кембагал адам болуп төрөлөсүң. Аябай жапа чегесиң, аябай кыйналасың, тагдырың оор болот. Анан эгерде канчалык оор болсо тагдырың, канчалык сен жапа чексең, эмки жашоондо сен деген махараджа болуп төрөлөсүң, же болбосо бай болуп төрөлөсүң, же болбосо кандайдыр бир жакшы жашоого келесиң. Ошон үчүн мындай идеологиясы боюнча мындай айтат да: эгерде азыр сен кедей болсоң, анан оор жашасаң, кыйнооң канча оор болсо, ошончо кой бетер көбүрөөк кыйнал деп айтышат да. Көбүрөөк кыйналсаң, анда эмки жашоодо, өлгөндөн кийин эмки жашоодо сен байдын үй бүлөсүнө төрөлүп каласың деп ушундай кандайдыр бир идеологияны уюштурушкан да биздин ата бабаларыбыз. Бул идеология эмнеге алып келет? Бул идеология кол астындагы туткун болуп багынып түшкөн дравид элдеринин көтөрүлүш жасаганга мүмкүнчүлүгүн алып салат. Эмнеге? Анткени алар ишенет да, ошол динге ишенет да. Ошон үчүн эгерде бизге мисалы үчүн арийлер келди жана дравидтерди басып алды, эми кыйнап атат, эми бизди баягы союп жеп атат, баягы салык салып атат, такыр бийликке келтирип атат, өзүлөрү жыргап баягы элдин көз жашы менен жыргап жашап атышат. Буларга эмне, биз деген көтөрүлүш жасайлыбы? Жок, жасабайлы. Анткени дин боюнча брахмандар деле ошол арийлер да. Брахмандардын айтуусу боюнча эгерде арийлер келип туруп бизди багындырып алса, демек бул деген биздин өткөн жашоодо кармабыз начар болчу да. Азыр болсо арийлер бизди басып алды, кыйнап атышат, ошон үчүн кармабызды тазалап атышат. Арийлерге рахмат. Канча катуу кыйнаса, ошончо рахмат. Эмки жашоодо биз арий болуп төрөлөбүз деп ушул дравидтер багынып берет да арийлерге. Эч кандай мындай революция жасабайт, эч кандай сын айтпайт, эчтеке дебейт. Кыйналабы? Кой бетер. Канча кыйналса ошончо жыргайт да. Канча кыйналдым, азыр деген ошол эмки жашоодо точно байдын үй бүлөсүнө төрөлөм, жыргайм деп ушинтип жашашат да. Ошон үчүн миңдеген жылдар боюнча арийлер басып алып дравидтерди үстүнөн үстөмдүк кылып келе жатат эмгиче. Анан ушул системаны кандайдыр жөнгө салыш үчүн арийлер, биздин ата бабаларыбыз касталык системаны түзөт. Касталык система боюнча 4 каста, 5 каста да негизи. 5 каста бар, бирок 4 каста негизи ошо жашоо катмарында иштейт. Биринчи кастасы бул деген шудралар да. Шудралар бул деген жер менен иштешет, жаман кир жумушту жасашат жана ошол баягы дыйкандарга киришет. Эң баягы кара оор жумуштарды ошол шудралар жашайт. Анан эч качан шудра баягы башка касталарга кызын турмушка бербеш керек, аял албаш керек, өзүнүн катмарында жүрө бериш керек. Үстүндө анан баягы вайшьялар бар да. Вайшьялар бул деген баягы соодагерлер. Булар деген дайыма соода жашашат, кара жумуш жашашат, бир гана соода кылышат. Анан бүгүнкү күнү Америка Кошмо Штаттарынын бүт технологиялык компанияларын басып алган адамдар булар жалаң ошол вайшья кастанын өкүлдөрү да. Бул Арагвал жана башка баягы Сундар Пичай деген булар баары вайшья да, соодагерлер. Миңдеген жыл бою бир гана соода жашашат, бир гана бизнес менен алектенишет. Коммерстер да, муну айтканда. Ушундай эме касталар, ал булар да кастасын өйдө чыкпайт, ылдый түшпөйт.
өзүнүн кастасында гана аял алыш керек, өзүнүн кастасында гана баягы турмушка чыгыш керек. Эмкиси бул деген кшатрийлер деген бул согуштун адамдары. Булар деген дайыма согушуш керек, дайыма баягы атасы да аскер, энеси да аскер, баласы да аскер, небере чөйрөсү да аскер, ата бабалары да аскер. Ушундай да аскер кастасы. Булардын негизги иши согушка даярдануу, анан согуш башталганда согушуу. Жана булар эгерде согуштан өлсө, тез эле кайра өзүнүн кастасына кайрылып келет, баягы сансара дөңгөлөгүнө айланып деп ишенишет да. Ошон үчүн баягы Индияда баягы биздин ата бабаларыбыз келген арийлер көбүнчө ушул кшатри кастасына калып калган болушчу. Ушул кшатрийлер анан дайыма согушат. Булар да баягы эч качан башка кастадан аял албайт, башка кастада баягы турмушка чыкпайт. Андан кийинкиси булар деген брахман болгон да кастасы. Булар деген дайыма диний кыймыл. Булар бир гана баягы ар бир адамдын кандай жашаш керек, кандай эмнеге ишениш керек, ушунун баарын карашат да. Булар да брахмандар өз кастасынан эч ким менен аралашпайт. Эмне үчүн арийлердин гени брахмандарда 80-90%? Анткени булар деген өзүнүн кастасын сактап, бир гана ушул каста ичинен эле аял алчы, турмушка чыкчу. Ошо тазалыгын сактаганда. Бирок баягы эгерде туугандарың менен эле жыныстык атнашта болсоң, балдарың жинде болуп төрөлөт. Ошон үчүн муну түшүнгөн брахмандар кээ бир учурда ошол өзүнүн канын аралаштырчу кшатрийлер менен. Кшатрийлер кээ бир учурда кандарын вайшя менен аралаштырчу. Бирок баары тең шудрага эч качан тийишчү эмес. Ошон үчүн бүгүнкү күнү арий гендери вайшя, баягы соодагерлерде, кшатри аскерлерде жана брахмандарда бар, бирок брахмандардыкы эң таза. Ал эми баягы шудралар болсо, шудралардын арасында 5-чи каста бар да, бул пария деп аталат. Париялар болсо, бул деген бага кол тийбес кастасы да. Бул эң кедей адамдар да, булар аябай жакыр жашашат. Булар баягы брахмандардын айтуусу боюнча баягы сансарадан тез өтүшөт дагы, тез арий болуп төрөлөт. Бирок жашоо кезинде алар баягы бомж да, мындай айтканда, алардын эч кандай укуктары жок. Алар кол тийгес, аларга эч ким кол тийбеш керек. 3-4 каста тең колу тийбеш керек. Аларга эч качан өстүрбөйт. Алар аябай эч качан билим бербейт эч кимге. Алар аябай жакыр, кедей жана начар жашашат да. Анан дравидтер эли, эгерде баягы арийлер 3-4 кастада болсо, 3 кастада болсо, ошо шудра менен париялар да жалаң дравидтер да. Ушунчалык кемситишкен да биздин баягы арий ата бабаларыбыз ушул жергиликтүү дравид цивилизациясын. Бирок анткени бул дин болуп кеткендиктен, ишеним болуп кеткендиктен, темир бетон ишеним болуп кеткендиктен, булар деген эч качан революция кылышпайт, эч качан жашоосунун жакшыртышын сурашпайт. Бүгүн светтик өкмөт, Индияда ошончо светтик өкмөт булардын жашоосун жеңилдеткенге абдан чоң аракет кылат, бирок бул диний ишеним болгондуктан париялар жана шудралар аларды ошол жогорку деңгээлге көтөрүш абдан оор да. Анткени булар диний түрдө ишенишет да. Ошол мен азыр аябай жапа чегип атам, аябай кыйналып атам, демек эмки жашоодо аябай жыргайм деп алар ошол кыйноого макул жана кыйноону издешет да. Баары эмес, албетте, алардын арасынан чыгып атышат да, баягы мындай светтик адам болуп, нормалдуу мындай жөнөкөй жаран болуп, өзүн баягы жалпы дүйнөлүк жаран болуп, жалпы дүйнөлүк адам болуп, ушул кандайдыр бир өзүнүн жолун салып аткандар бар алардын ичинен. Бирок көп массасы ошол пари жана шудралар эч качан өнүгүүгө умтулбайт. Ушундай 5 катмар Индияда жашап, ошо биздин арий ата бабаларыбыз түзүп койгон, анан ушуну боюнча башкарып келген да. Ошентип 2000 жыл мурда арийлер Индияны басып алат дагы, өзүнө каратып алат. Бул ишеним арийлер уюштурган жана орноткон ишеним эмгичекти Индияда бекем сакталып келе жатат. Биринчи сериябыз ушуну менен аяктайт. Бул деген Индиянын тарыхы, Индияны жана Пакистанды түшүнүү деген серияга кирет. Эмки күнү дагы эмки роликтен көрүшкөнчө уландысы болот, Индиянын тарыхынын уландысы болот. Анда